Ассаламу алейкум, урматтуу менин каналымдын катталуучулары. Ат жөнүм Мырза Газимкулов. Мен дагы бир нерсени айтыш үчүн чыктым. Урматтуу көрүүчүлөр, мен 1-2 күн мурда Манас шаардык ички иштер башкармалыгына барганмын. Ага себеп буга чейин өзүңүздөргө белгилүү болгондой Кыяз Казыкулов деген жабырлануучумун деп мага арызданып келген Манас шаарында бир жигиттин көйгөйүн сиздерге уктургам. Анда кыскачараак айтып өтөйүн. Анда ушул Кыяз деген жигит убактылуу ломбардка койгон мүлкүн бир аз кечиктирип болсо дагы, бирок ал кечиктирилген күндөр үчүн дагы кошумча акысын төлөп, кийин бардыгын буга чейинки алган акчалардын карызын кутулгандан кийин бирок мүлкүн кайра кайтарып ала албай жаткандыгын айткан жери бар эле. Бул боюнча Тилек Текебаев деген ушул президенттин Жалал Абад облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн эл менен жолугушуусунда дагы айткан жерлери бар эле. Көйгөйлөрүн ошол уккан губернатор дароо ошол мезгилде укук коргоо органдарына тапшырманы берип, ошол убакта Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын начальниги ишти дароо ордунан тура калып, бул боюнча мен өзүм киришпесем болбой калды деп аракетин байкаганбыз. Ошол убакта ошо Кыяз Казыкуловду алып барып, кыскасы сурак иштерин жүргүзүп, тактоо иштерин жүргүзүп баштаганына өтө эле көп болуп калды. Эми мен эмнени айткым келет, урматтуу көрүүчүлөр? Күндөрдүн бир күндөрүндө, тагыраагы мындан 2 күн мурда, бүгүн 16 болсо 14 болуп калабы же 13 болуп калабы, кыскасы мени ошо Кыяз Казыкулов деген мага айтат: мен Өмүрзак байке, ушундай мен тиги бара берип ушу Бишкекте болуп калам, ушул Манас шаардык ички иштер башкармалыгы чакырганда, тергөөчү чакырганда кайра барып, кайра келе берип ушунча акчага чыгаш болуп атам, убара болуп атам, барсаң экинчи тарап келбей калды дейт, же болбосо кечигип калдың деп, кыскасы ушинтип мен убара тартып атам Өмүрзак байке. Короче, ушул сиз өзүңүз барып ушул мезгилде тартып чагылдырып бербейсизби, сиз өзүңүз ушуга күбө болбойсузбу деди. Макул деп мен дароо Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Аида деген айымга чалып, мен анын маселенин чоо жайын тактап, андан кийин мен өтүп бардым. Эми баары мыйзамдуу болсун үчүн бардык. Барып Манас шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүнүн башчысынын кабинетинде 2 саатка жакын убакыт күттүм. Себеп дегенде Кыяз Казыкулов менен ушул Саламат деген бул эми эки тараптын беттешүүсү да Кудай жалгап ушул күнү болуп калды. Абдан кайкырык өкүрүк болуп атты, биз угуп аттык, сыртта туруп сезип аттык. Абал абдан курч. Тараптар болсо адвокаттары менен кирген, Казыкулов да өзүнүн адвокаты менен, Саламат деген дагы өзүнүн адвокаты менен кирип, кыскасы тергөө бөлүмүнүн башчысы Уран деген мырза менен, жигит менен ушу бетмаңдай отурушуп, ушул бир 2 сааттын аралыгында абдан мындай чечишти окшойт. Эшикти сагалап отуруп, мен буга чейин ушул Саламат деген ушул жана ломбард иштеткен, же болбосо Казыкулов ушул арызданып аткан тараптын агасы менен сүйлөшкөн болсом, эми ошо Саламат деген менен өзүм жолугайын деген максатта мен ишти сагалап турдум, принципиалдуу түрдө. Себеп дегенде бул нерсени өзүң да көрүнүп койбосоң, өзүң да көрүп албасаң, баары бир жалаачылык орун алат. Бул эми журналисттик этиканын дагы бир сыры. Анан кыскасы орусча айтканда разборкасы бүттү, биз чыктык. Мен күтүп турдум, алар чыгышты. Чыккандан кийин мен Саламат деген айымга жолуктум, андан кийин Тилек Батырбеков деген анын адвокатына жолуктум, ишенимдүү өкүлү. Кыскасы жолуктум. Жолукканымда айтты, бул боюнча иштин акыркы чекитин деди, күбөлөрдүн тактамалары менен 18 күнү бул тараптардын жолугушуу болот экен. Ошол эле жерде Манас шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүндө чекит коебуз деди. Андан кийин тиешелүү жактарга мыйзам чегинде чара көрөбүз деди. Ал эми мыйзам көрүү чарасын ошол шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүнүн башчысы Уран деген мырза бизге ошентип түшүндүрүп айтты. Кыскасы ошентип биз
күтүп туруп, бирок ошол Саламат айым менен Тилек Батырбеков ошо агамдын юристи менен жолугуп биз анан кайта бердик. Азырынча деле мисалы үчүн эч бир тараптыкын биз туура эмес экендигин айта албай турабыз. Себеп дегенде 18 август күнү бул тараптардын акыркы беттешүүсү, акыркы далилдешүү күнү, акыркы мындай чечимди укук коргоо органдары дагы өздөрүнүн токтомдорун, сунуштарын прокуратурага, андан ары сотко бере турган документтерин бүтүрө турган күн деп эсептеп турайлы азырынчачы. Эми мына ушул боюнча мен ошол күнү барып кимден маек алдым, эмне деген маектерди алдым, кичине баягы көрсөтүп коеюн. Анан жөн отуруп өзү эле сүйлөп коюптур деп ойлоп жүрбөңүздөр. Эми мындан аркы маселени укук коргоо органдары чечишет. Чечишмей болду 18 күнү. Урматтуу көрүүчүлөр, мен азыр Манас шаардык ички иштер башкармалыгынын зданиясында турам. Азыр ушул Кыяз Казыкуловдун маселеси боюнча ушул тергөөчүлөрдүн башчысына келдим. Бүгүн ушул эки тараптуу жолугушуу болот деген улам. Буран мырза, айтсаңыз, азыр мына ушул Кыяз Казыкуловдун маселеси боюнча бир топ убакыттан бери алектенип келатасыздар да. Бүгүн жолугушуу эки тараптуу беттешүү болот дедиңиз эле. Ошол беттешүүнүн жыйынтыгы эмне менен аяктады? Казыкулов Кыяздын жазган арызы боюнча азыркы күндө Манас шаардык иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан текшерүү жүргүзүлүп жатат. Бүгүн Казыкулов Кыяз жана Алибаева Саламаттын ортосунда эки тараптын жактоочулары катышып сүйлөшүүлөр болду. Азыр эки тарап 18 августка күбөлөрүн, тийиштүү журналдарын, документтерин алып келип, дагы кошумча жолугушуу, беттешүү болот. Ошондон кийин аталган материал боюнча мыйзамдуу чечим кабыл алынат. Ошондон кийин туура жана так адилеттүү жыйынтыкты айтасыздар. Берилип, мыйзам чечим кабыл алынат. Айтсаңыз, ушу ломбард иштетип атканда, мисалы сиздин иликтөөңүздө алардын күбөлүгү тууралуу маалымат берсеңиз, мисалы бар бекен, жок бекен? Туура суроо болду. Негизинен аталган ломбард иштеткен Саламат аттуу жарандын күбөлүгү дагы бүгүнкү күндө жанында алып келбептир, бирок күбөлүгүм бар деди. Тергөөчү тарабынан атайын алга суроо берилди. Күбөлүктү кийинки териштирүүгө алып келиңиз депчи. Кийинки териштирүүгө ошол Саламат аттуу жаран күбөлүгүн дагы камсыз кылмай болду. Ошол күбөлүгүн дагы көрсөк, анда Кыргыз Республикасынын ломбард жөнүндөгү мыйзамына дагы талаптар сакталган эмес, ошол жактарга дагы териштирилет. Ошол беттештирүү жараяны жүрдү, мисалы тараптардынчы. Сиздин ушул азыркы Казыкуловдун, Кыяз Казыкуловдун ушул адвокаты катары сиздин пикириңиз да? Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Негизинен бүгүнкү күндө Казыкулов Кыязбектин Саламат аттуу жаран менен ошол ломбард иштеткен жаран менен жолугушуусу алдын ала териштирүү тергөөчүлөр чакыргандыктан келдик. Казыкуловдун айтымында ломбардтан алган акчамды толугу менен кайтарып өткөм, бирок ошого карабастан күрөө коюлган ломбард жөнүндө мыйзамдарды бузуу менен ошонун талаптарын сактабастан мен машиналарымды сатып бериптир, күрөө коюлган машиналар деп доомат койгондуктан ошонун териштирүү жүргүзүлдү. Бирок Саламат жактан дагы берилген акчалар кайтарылган толук эмес деп, ал жактан дагы өзүнүн талаптары коюлуп атат. Бирок 18-inde saat 18:00-гө атайын күбөлөрдүн катышуусунда кошумча териштирүү жүргүзүлө турган болду. Ошол себептен бүгүнкү иш 18-ine жылдырылды. 18 күнү тараптар өз күбөлөрүн чакырып, ошол жерден адилеттүүлүк, чындыктын баары ошол айтылат. Эми күбө дегенде өзүнө белгилүү болгон маалыматтарды айтып берет да. Ал эми негизи окуяга катышкан адамдар өзүлөрүнө белгилүү болгон жагдайларды көрсөтүшөт. Биз дагы аларга тиешелүү суроолорду беребиз. Ошондуктан бүгүнкү күндө Саламат аттуу жарандагы өзүнүн күбөлөрүн алып келе турган болду. Ошол себептен жылдырылды. Ат жөнүңүздү айтып коесуз. Менин аттуу жөнүм адвокат Сатиев Актык Сулайманович, Манас шаарында жеке жактоочумун. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азырынча Саламат айымдыкы туура экен же Кыяздыкы туура экен деп айта албайбыз. Чынын айтканда, дагы буну кайталап коеюн. Муну бул жагдайга негизи мыйзам боюнча дагы мен өзү юрист болгон үчүн дагы ушул нерсени белгилеп кошуп коеюн деп атам. Буга сот акыркы чекитти коет.
ошол улуу урматтуу соттор акыркы чекитти койгондон кийин анан беймарал эшмат акмак экен же ташмат акмак экен же эшмат аферист экен же ташмат аферист экен деп айтып чыга алам. Ага чейин жакшы туруңуздар.